Үй бүлөлүк дарыгерлердин медициналык жардамынын сапатын жакшыртуу долбоорунун алкагында Чүй облусунун ак халатчандарына 190 даана баштык таратылды. Ал баштыкчалар бейтаптарды тейлөөдө жана үйүнө баруу үчүн медиктерге өтө ыңгайлуу. Ошол жабдыктардын жардамы менен биздин дарыгерлер бейтаптарды же болбосо элди карап жүргөн кезде көптөгөн бир дарттардын эрте симптомдорун тактоого мүмкүнчүлүк алышты. Ошол комплекттер менен иштеп аткан кезде сапаты жакшырат деп ойлойбуз. Үй бүлөлүк дарыгерлердин баштыгында жумушту сапаттуу аткарууга шарт түзүүчү бардык керектүү медициналык шаймандар бар. Бейтаптар керектүү анализдерди тапшырып, кан басымын текшертип, акушердик жана педиатриялык кызматтарды ала алат. Сумка семейная. Үй бүлөлүк дарыгерлердин баштыгында эң негизги жабдуулар камтылган. Маселен, фонендоскоп, кан басымды өлчөөчү тонометр, кант диабетин зары аркылуу текшерүүчү тест тилкеси, андан тышкары инфекцияга каршы шаймандар дагы бар. Үй бүлөлүк дарыгерлердин айтымында буга чейин мындай медициналык жабдуулар жок болгондуктан жардамга муктаж болуп турушкан. Бүгүнкү иш-чара биздин медициналык күнгө арналып бизге ВОЗ көңүл буруп жардам бергенине аябай ыраазыбыз. Себеби биздин бул эмеректер, куралдар биринчи жардам көрсөтүүгө, патронаждык службада биздин ишибизге жеңилдик алып келет деп үмүттөбүз. У нас на руках очень не хватало многих инструментов, которые находятся в сумке, например, определение уровня сахара, там гемоглобина, там вот этих у нас не было, в этих сумках есть. Оорунун жанына барып общий анализ мочи не могли проверить. Азыр мунун ичинде айтып атат деги доплер сердцебиениени плоданы текшергенге депчи көп жакшы жаңылык нерселер бар экен. Биздин күнүмдүк жумушка аябай чоң жардам болот деп ишенем. Где-то нехватка идет семейных врачей, и когда мы их полностью оснастим вот такими прекрасными сумками, это будет замечательно, и они будут выполнять более качественно и оказывать медицинскую помощь на дому. Кыргызстан менен бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 20 жылдан ашык убакыттан бери тыгыз кызматташып келет. Ар кандай долбоорлор биздин өлкөнүн дарыгерлерине жаңы горизонтторду ачып, саламаттык сактоодо адамдык жана илимий потенциалды чыңдоого мүмкүндүк берди. Тараптар мындан арыда мамилени бекемдей турганын белгилешти. Айдай Ташыбекова, Чыңгыз Садыков, Жумабай Исманалиев, СТВ.